Қазақстан менен Өзбекстан чегарасын чечип, ынтымагын күчөттү. Орусияда Баңгизат менен кармалган кыргызстандык 7 жыл 6 айга кесилди. Путинге согуш тууралуу кабарлар жетпей жатабы? Литвада Кыргызстан жана Казакстандын атын жамынып, Евробиримдикке Беларусь жыгачын экспорттогон саясатчы партиядан чыгарылды. Зеленскийдин сапарынан кийин АКШ Украинага 45 миллиард долларлык жардам берет. Кытайда коронавирус өтө күчөп кетти. Бул аптада болгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү кабарларды мен Нурайда Жекшанова айтып берем. Саламатсызбы? Өтүп бараткан апта коңшулар Казакстан менен Өзбекстандын мамилелери үчүн жемиштүү болду. Ташкентке мамлекеттик сапар менен келген Касым-Жомарт Токаев бул күндөр тарыхта алтын тамгалар менен жазылат деп айтты. Анын эң негизги себеби катары эки өлкө союздук мамилелер тууралуу келишимге кол коюшту. 2003 жылдан бери чечилбей келген чегара маселеси демаркацияланды. Андан тышкары түрдүү деңгээлдеги 15 документке кол коюлган. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев бул кадам менен биз бири-бирибизди жигердүү колдоого, учурдун чакырыктарына каршы ийиндеш болуп бекем турууга даяр экенибизди ырастадык деп баса белгиледи. Мы два государства в экономике друг друга дополняем, но самое главное, для меня очень важно, что Казахстан не только сосед, мы братья. Мы очень близкие по духу, по нравам, по взглядам, мы родственники, породнились уже. Когда есть союзнические отношения, это уже родственники. Как президент Узбекистана со своей стороны буду делать все, чтобы вот этому статусу соответствовали все наши дальнейшие продвижения, дальнейшие работы, дальнейшие успехи. И еще раз хочу сказать, что этот визит исторический. Я еще раз благодарен моему уважаемому, дорогому другу Касым-Жомарту Кемелевичу. Один из первых визитов в преддверии Нового года сделать дружественный Узбекистан. Это о многом говорит. Я лично и узбекский народ это прекрасно понимает и ценит. Я еще раз вам благодарен. Худай яр болсын, ишларымыз муаффакатли болсын. Катта рахмат силарга. Эки өлкөнүн мурдагы лидерлери Ислам Каримов менен Нурсултан Назарбаевден кийин бул эки өлкөнүн мамилесинде кескин өзгөрүү бар. Мисалы 2015 жылы соода алакасы 3 миллиард доллар болчу. Ал эми быйыл жыл аягына чейин 5 миллиардка чыгат деп күтүлүүдө. Токаев менен Мирзиёев эл аралык масштабтагы маселелерди да талкуулашкан. Анын ичинде Борбор Азиядагы сууларды рационалдуу пайдалануу, коопсуздукту жана стабилдүүлүктү камсыздоо маселелери талкууланганын Ак Ордонун сайты жазды. Бүгүн биз чегарамызды демаркациялоо жөнүндө келисимге кол койдук. Бул да элдерибиздин чегарасын бекиткен аса маңызды тарихи кужат. Сондықтан элдерибиздин ынтымактастыгы одан әрі нығая берет деп сенемін. Андан тышкары Токаев Транскаспий эл аралык транспорт маршрутун чогуу өнүктүрүүнү макулдаштык деп айтты. 2017 жылы ачылган. Орусияны кыйга өткөн бул маршрут Кытай менен Европаны байланыштырат. Орустардын Транссибир магистралына түздөн-түз атаандаш. Кремль Украинага согуш ачкандан бери Борбор Азия өлкөлөрү батышка байланышуунун башка жолдорун издеп келишет. Транскаспийде Өзбекстанда колдонуп баштап, бир апта мурда 46 вагон товардын Европага жеткирген. Орусияда Баңгизат менен кармалган 29 жаштагы кыргызстандык 7 жыл 6 айга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кесилди. Анын аты жөнү аталган жок. Клинцы шаардык соту кыргызстандык быйыл августта оператордон мессенджер аркылуу маалымат алып, буйрутманы аткаруу үчүн Клинцы шаарына жөнөп, жолдон Брянск шаарынан таңгакталган Баңгизатты алып, жеткире тургандареке баратканда кармалганын билдирди. Ал арада көптөн бери Борбор Азиядан Орусияга жана Европага ири көлөмдө Баңгизат ташып сатып жүргөн топтун мүчөлөрү кармалды. Алгач Орусиянын ички иштер органдары Банги тобунун активдүү мүчөсү Орус жаранын кармап, Новосибирсктеги кампасынан 68 килограмм ооган чарсын жана 4 килограмм героин табышкан. Чектүү Баңгизатты Бишкектеги эки шеригинин жардамы менен ташып жүргөнүн айткан. Кыргызстандын ички иштер министрлиги алар Разаков шаарынын 25 жаштагы эки тургуну экенин аныктады. Соңку жылдары Орусияда Баңгизат ташып кармалып, абакта отурган кыргызстандыктар көбөйгөн.
Бул тууралуу Media Hub иликтөө жасаган жана кылмыштуу азгырыктан алыс болууну эскертип келебиз. Wall Street Journal Украинадагы согуш тууралуу маалымат Владимир Путинге толук жетпей жатат деп маалымдады. Басылма бул маалыматтарды Орусиядагы жана Батыштагы азыркы жана мурдагы чалгын кызматкерлери жана Кремльга жакын адамдар менен бир нече ай маектешкенден кийин жарыялап жатканын билдирет. Алардын баары жалпысынан Украинанын ийгиликтүү коргонуп атканына ишенбеген же ишенгиси келбеген дүйнөдөн оочолонгон адамды сүрөттөшөт деп жазат Wall Street Journal. Басылманын маалыматчыларынын айтканына караганда, фронттогу акыбал тууралуу кабарлар күн сайын эртең менен Путинге жеткирилет. Бирок биринчиден анда ийгиликтерге басым жасалып, кемчиликтер жымсалданат. Экинчиден жаңылыктар бир нече күн кечигип жеткирилет деп айтылат. Анткени кабарлар адегенде ФСБнын Коопсуздук кеңешинин жана аны башкарган Николай Патрушевдин элегинен өткөрүлөт. Анан Путинге жетет деп айтып беришкен. Wall Street Journal бул боюнча Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песковго кайрылган. Анда Песков ал бурмаланган маалыматтарды алып турат деген ырастамалардын баары чындыкка төп келбейт деп жооп берген. Мурдагы орус аткаминерлери менен Кремльга жакын адамдардын айткандарына караганда, Путин Украинаны биротоло бурчка такоого, бул үчүн жылдар бою Орусиядагы элди жана экономиканы мобилизациялоого чечкиндүү деп жазат басылма. Литвада Кыргызстандын жана Казакстандын атынан орус жана белорус отундарын Евробиримдикке экспорттогон ишкер саясатчы Саулиус Кирчис Социал-демократтар партиясынан чыгарылды. Бул тууралуу OCCRP жазды. Анын алдында OCCRP баштаган бир нече редакция белорус ишкерлери кандайча Казакстан менен Кыргызстанды колдонуп, Европага товар сатып атканын иликтеп чыккан. Иликтөө быйыл Кыргызстандын Европага пеллет экспорттоо 18 000 эсеге өсүп кеткенин көрсөтөт. Бирок токою өтө аз Кыргызстан мынчалык өлчөмдө пеллет өндүрө албайт. Андыктан чын-чынында пеллеттер белорустуку, тек документтери гана Кыргызстанда жасалганы иликтөөдө аныкталган. Украинага кол салган Орусияны колдогону үчүн Европа Белоруска да санкция салган болчу. Ошондон кийин Кыргызстанда кыйыктыр схема пайда болгон. Литванын Социал-демократтар партиясы контрабандага шектелген Кирчисти партиядан гана чыгарбастан анын бизнесин текшерүүнү бийликтен талап кылууда. Мындай кыйыктыр схема тыйылбаса, Орусия менен Белоруска катар эле Кыргызстанды да санкцияга кириптер кылышы мүмкүн. Азырынча Кыргыз бийлиги буга каршы кандайдыр чара көрөрүн билдире элек. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин Вашингтонго болгон сапарынан кийин АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы Украинага 45 миллиард долларлык жардам пакетин акыры жактырды. Ага чейин Украин лидери Орусия Рождество күнүндө кол салууларды башташы мүмкүн экенин эскертип, аларды аба чабуулуна көңүл бурууга үндөгөн. Жаңы аскери жана экономикалык жардам Украинага быйылкы 50 миллиард долларлык жардамдын үстүнө кошулат жана Батыштын Орусияга киргизген санкцияларына, азыр орус мунайынын баасын чектөө иштерине жумшалат. Орусия чектөөгө реакция кылып, келерки жылдын башында алар мунай өндүрүүнү 5-7% кыскартарын, чараны колдогон өлкөлөргө сатууну токтоторун айткан. Мындан сырткары 21 декабрдагы Зеленскийдин АКШга болгон сапарынын алкагында Байден кезектеги 1,8 миллиард долларлык жардам пакетинин алкагында АКШ Украинага биринчи жолу Патриот абадан коргонуу системаларын берерин билдирди. Зеленский АКШ Конгрессинде сүйлөгөн сөзүндө АКШга жардамы жана колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, америкалыктар Украинага жардам көрсөтүү менен кайрымдуулук эмес, дүйнөлүк коопсуздукка жана демократияга инвестиция кылышты деди. Бирок Орусиянын президенти Владимир Путин Зеленскийдин сапары чыр-чатакка май тамызганын айтып, патриотту бере берсин, бирок бул жаңжалды узартаарын эскертти. Ал арада Пентагон АКШдагы аскердик базада Украин аскерлерин Патриот зениттик ракеталык комплекси менен иштөөгө үйрөтүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул тууралуу Политико басылмасы жазды. Согуш башталгандан бери АКШ Украинага 50 миллиардка жакын аскердик жардам көрсөттү. Кытайда коронавирус күчөп кетти. Бул тууралуу Кытайдын саламаттыкты сактоо боюнча улуттук комиссиясында кеп болгонун Bloomberg жазып чыкты. Маалыматка караганда, декабрдын башынан бери эле 248 миллион адам
ковид жуктурган. Ал эми 20-декабрда бир күндө эле 37 миллион адам коронавируска кабылган деп жазылат кабарда. Бул ковид тарагандан берки оору жугузуунун эң чоң статистикасы. Буга чейин көз карандысыз булактар деле Кытайда күнүнө болжолу 1 миллион адам ковидке чалдыгып, күнүнө 5000 адам каза болууда деп маалымдап келишкен. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму КШЧ Кытайда 800 миллион адам ковидке чалдыгат деп эскертүүдө. Аларда Кытай биринчи жолу өлкөгө чет элдик вакцинаны киргизүүгө уруксат берди. Шаршемби күнү ал жакка Германиянын Pfizer вакцинасынын биринчи партиясы келди. Коңшу Кытайдагы бул абалды көргөн Индия бийлиги ковидтик чектөөлөрдү сактоого бет кап тагып жүрүүгө үндөдү. Ал эми Орусияда ооруканага кайрылуулардын саны көбөйүп, коронавирус сасык тумоонун сезондук эпидемиялары менен кайталанып, поликлиникадагы иш жүгү ушул жылдын башындагыга салыштырмалуу дээрлик 50%га өскөнүн Москванын мэри Сергей Собянин билдирди. Кыргызстанда да сасык тумоо күчөп, окуучулар 28-декабрга чейин онлайн окууга тарады. Бул жумадагы учурдун урунттуу кабарлары ушулар болду. Аптаяна чейин көрүшкөнчө.